жылдын аткарылган иштер боюнча 2021 жылдын аткарылган иштер боюнча бизде атайын иш план түзүп, быйылкы жылы ушул Ноокат районунун аралык санэп көзөмөлдөө борборунун материалдык техникалык базасын чыңдоо, оорулардын алдын алуу, мына билип атасыздар, ковид оорусу жүрүп атат. Коронавирус оорусуна каршы күрөшүү бир топ иштер аткарылды. Эми биз материалдык техникалык базадан баштасак, быйылкы жылы биз атайын мына турган стендти жасаттык. Андан сырткары мына эшигин көрүп төрүнөт дегенде кире беришине брусчатка бастырдык ишкананын астына. Андан сырткары ишкананын сыртыны атайын текущий ремонттон өткөздүк, жидкий траветин тарттырып. Андан сырткары фундаментине кафель бастырдык. Андан ичине келсек, ичинде ремонт, косметический ремонт жасап, бул жердин 1,5 миллионго жакын оборудование алдык лабораторияларга. Бактериологический лаборатория менен санитарно-химический лабораториябыз бар. Анан бул лабораторияларды быйылкы жылы аккредитациядан өткөрүү боюнча аябай ушул катуу иштер жүрүп атат. Международный стандартка, талапка жооп бере турган кылып, ушундай шартка өткөзөбүз деп азыр заявканы Кыргыз Аккредит центрге бергенбиз. Кудай буйрса, ушул 2021 жылы аткарган иштердин негизинде 2022 жылы ушул 6 айына чейин аккредитациядан өткөзөбүз ушул эки лабораторияны. Быйылкы жылы ковид оорусуна, билесиздер, кыш мезгилинде жайга чейин көп учурлар катталды. Общий 11 айдын ичинде 521 учур катталды ковид оорусу. Андан сырткары клинико-эпидемиологический подтвержденный ковид деп коет, алардагы 500дөн ашуун оору катталды. Ошолордун баарына биздин сотрудниктер өзүнүн эпидемиологиялык изилдөөлөрүн жүргүзүп, ар бир очокко дезинфекциялык иштер жасалып, алар менен оорулуу менен байланышта болгондорду көзөмөлгө алып, эки үй бүлөлүк дарыгерлер тобу аркылуу ошол иштер жүргүздүк. Андан сырткары март айында быйылкы жылы бизди элди вакцинациялоо, коронавирус оорусуна каршы вакцинациялоо иштери башталган. Азыркы күнгө чейин бизге 157 000 доза ушул вакцина келген. Ушул вакцинанын азыркы күндө биз 120 000 дейин жасап бүттүк. Азыр биздин ошол өзүнүн жасала турган контингент деп коет. Ошо контингенттин 62%-ны вакцинация, биринчи, экинчи дозасын вакцинациялап бүттүк да. Өзү сел биздики 70%дан ашыш керек. Кудай буйрса, мына жылдын аягына чейин мына азыр кызуу жүрүп атат. Ошол 5 түрлүү вакцина бар. Ошол вакцина менен иштерди, ал иштер дагы жүргүзүлүп атат. Анда дагы ошол базаны жүргүзүү, көзөмөлгө алуу түнү март айынан бир август айларында өтө катуу уктабай иш жүргүздү биздин коллективчи. Анан быйылкы жылы биздин саламаттык сактоо тармагында дагы реформа жүрүп, ошого байланыштуу бизге Араваны райондук санэп көзөмөлдөө борборунда кошуп берген. Биз ал жакта дагы ошол санэп көзөмөлдөө борборунун материалдык техникалык базасын чыңдоодо алардын иштерин ремонт кылдык, лабораториясын, бактериологический лабораториясын капитальный ремонттон өткөздүк. Ал жака дагы бир 600-700 000 сомдук оборудование алдык. Ушул аккредитациядан ал жакта кошо өтөт. Ошолорду жасадык. Андан сырткары быйылкы жылы кышка даярдык боюнча дагы биздин мурун ушул санэп көзөмөлдөө борборунун котелныйы өзүнүн зданиянын подвалында болчу. Бул эми коопсуздукту жаратчу эле. Аны дагы өзүбүздүн өздүк каражаттын эсебинен, өзүбүз иштеп тапкан акчанын эсебинен 1,250,000 сомго котелный курдурдук. Ички немесине алмаштырдык, системанын отоплениясын. Азыр жылуу болуп, көмүргө да экономичный болуп, ошондой болуп калды. Андан сырткары быйыл Араванын районунуку ал жакты дагы ушундай котелный кылып жасайбыз дегенбиз. Бирок ал жак мурунтан электрический болуп келген. Эми азыркы күндө ошол котелныйды куруу иштери жүрүп атат. Аныкы дагы ушул 1 миллион сом тегерегиндеги иш. Аны дагы азыр проектлерин жасатып, сметаларын берип, тендер аркылуу бергенбиз.
Кудай буюрса мына январь айынан ошол отоплениясын алмаштыруу ошондой иштери жүрөт кийинки жылга даярдыктан. Быйылкы жылы алага биз бул жакты жасап бүтүп кичине мындай успеть этпей калдык да. Кудай буюрса ал жакты да ошондой кылабыз. Андан сырткары быйылкы жылы биздин Санеп көзөмөлдөө борборуна атайын Азия Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу вирусологиялык лаборатория курулуп атат ушул жерде. Анын дагы сырткы канализация водопроводдорун бүт жасап койгонбуз. Азыр зданиясын курулуп бүтүү стадиясында 15 январга бүтөбүз деп атышат. Ички оборудованиялар баары келген. Кудай буюрса февраль айынан баштап ушул лабораториянын ишини жандантабыз. Биздин ушул ковид оорусуна жана башка вирусологиялык изилдөөлөргө ушул Ноокат районунун өзүндө жасаганга мүмкүнчүлүк шарт түзүлөт. Ал Араван районуну, биздин районду, ушул Ноокат районуну, андан сырткары Кызыл Кыя шаарыны, Төм Оюн тарапты дагы биз ушул ковидке текшерүү жана башка вирустарга текшерүүнү шарт түзүлөт. Азыркы ошонун алкагында биздин бир врач, бир лаборант атайын окуудан өтүп атышат ушул вирусологиялык изилдөөлөрдү жасоо үчүн. Азыркы күндө билесиздер, ушул лабораториянын бунун көп пайдалуу жактары бар. Жанагы ВУИ деп коет, внутритробный инфекция деп аялдардын жана боюнан түшкөн балдардын өлүмү дагы көп болуп атпайбы? Ошого байланыштуу алардын дагы ошол энелердин организминдеги вирустарды аныктап, женский жагындагы вирустарды аныктап, ошолорго каршы дарылоолорго шарт түзүлөт. Биз ошол вирустарды аныктап берсек, ошондон кийин жанагындай бойго болуу неме эрежелер болсо, бул жагына дагы таасирин тийгизе турган иш болуп атат ал жагы. Быйылкы жылы азыркы күндө биз бул жердин жанагы индивидуальный свет өчкөн учурда өзүнчө катюн неме электр энергиясын иштеп чыгуу генератор алдык азыркы күндө 200 миңге алганбыз. Аны дагы орнотуу иштери болуп атат. Ал дагы свет өссө бизде эч кандай жана вакциналарды сактоодо жана башка иштерди жүргүзүүдө, лабораториялык иштерди жүргүзүүдө мындай эч кандай проблемалар болбойт деп ишендире алат элем. Андан сырткары биздин мына көк жар зона бар. Ал жакта биздин бактериологиялык лаборатория жок. Элдер бул жакка келип анализин тапшырышууда, ошол жактан бул жакка келип. Быйылкы жылы ал жакка дагы лаборатория ачканбыз. Ошол ССМдин зданиясынын ал жердеги үй бүлөлүк медицина борборунун алкагында ошол жерде биздин бөлмө ачып, өзүнчө бактериологиялык лаборатория ачтык. Ал жакта оборудование менен камсыздадык. Анан лабораторияга кетүүчү каражаттардын немеси средалар жанагы анализдер жүргүзүүнүн каражаттарды да жакын күндө ушундай сатып алдык. Ал да 800 миң сомдун тегерегинде. Аны дагы уже келди. Ушул бизде ал жагынан дагы быйылкы эмки жылга даяргерчиликтер жакшы, эч кандай проблемалар болбойт. Анан бизде экинчиден мына биздин ашкана, магазин, мына торговый точкаларыбыздын тейлөө жаатында биздин 3 жылдан берки текшерүү болбой калган. Билесиздер, өкмөттүн токтому бар болчу, мораторий жарыяланып, ал жака фискальный органдар, текшерүү органдарыбыз арыз болмоюнча текшерүүгө уруксат бербеген да. Быйылкы жылга ошонун бизде дагы азыр өкмөттүн токтому бар. Чыгартып азыр биз экономика министрлигинин түштүк аймак башкармалыгынан уруксаттарды алдык. Кудай буюрса 2022 жылдан баштап алардын да тазалыгына ушул элдин ден соолугу үчүн ал жака дагы кам көрүүлөр башталат. Ошо текшерүүлөрдү катуураак күчөтүп, кичине тазалыкка дагы көңүл бурулуу шарттары түзүлүп атат да. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бизге колдоолор, ушундай финансированиялар көрсөтүлүп, биздин материал техникалык базаларыбыз оңоло баштады да. Мындайча айтканда, мына зданиянын сыртын эми азыр көрсө тарсаңыз керек. Эми ошол буну дагы ошол саламаттык сактоо министрлигинин эмеси менен заманбап кылып, европейский стилде кылып туруп жасаттык быйылкы жылы. Ошону сурайын дегенде, бул канча жылдан бери ремонт болбой турган? Бул ошол 89-жылы курулган экен бул здания. Ошондон бери 89-жылдан бери эч кандай сыртына андай ремонттор жүргүзүлгөн эмес. Эми айнек терезелер алмашылган экен, бирок андай мындай ремонттор болгон эмес экен. Ошол быйылкы жылы бизге Кудайым насип кылып ушундай нерсени жасадык.
Буну дагы эмки жылы дагы улантабыз деп атабыз. Кудай буйрса ичине дагы европейский стилдеги кылып жасатып, ушундай иштерди жасайбыз дегенчи. Анан быйылкы жылы дагы ушул оорулардын арасынан бизде ковид оорусу эми көбүрөөк катталды. Анан ич өткөк оорусу көбүрөөк болду. Андан сырткары балдардын дагы 2020 жылга салыштырмалуу балдар арасындагы пневмониянын дагы көп катталуусу байкалды да. Анан ошого дагы профилактический иштерди жасоого азыр 2 медик Бишкек шаарында окутат эпидемиолог дарыгерлерибиз. Алар дагы ушул оорулардын алдын алууга ушундай шарттар түзүүгө. Кадр маселеси боюнча быйылкы жылы 2 врач дарыгерибизди депозит биздин Саамдык сактоо министринин колдоосу менен 2 дарыгерибизди депозит врача деп коет, депозит молодого врача ошондой кылып өткөздүрүп бердик. Аларга ай сайын айлыгынан сырткары 10 000 сомдон кошумча берилет да, айлыгына. Ар бир кварталда алышат 30 000ден. Кадр маселеси жагынан да ошентип чечип атабыз. Азыркы күндө ушул лабораторияларды өткөзүү боюнча быйылкы жылы аккредитациядан өткөрүү боюнча международный стандарт жана айтып өттүм. Ошол боюнча ал жактан биз 6 лаборантыбызды окуттук. Азыркы күндө ушу Москва шаары менен ал жактагы лаборатория менен эмелси деп коет, межлабораторный испытания деп коет. Смертельные испытания деп да, ошол испытаниядан өткөзүп, алардын ушу международный стандартка талапка келтиришибиз керек лабораториянын иштерин. Ушуларды өткөзүп, жана айтып өткөндөй, май айына барып, Кудай буйрса аккредитацияны өтөбүз. Анан ошондо жанагы компьютердин, рабочий месталардын зыяндуулугун өлчөө, мына бизде биздин Араванын окаторунда 3 завод бар, мына цементный заводдор. Ошолордун исследованиясын жасоо, алардын да рабочий месталарын жасоо, аттестациядан өткөзүүгө шарт түзүлөт да, биз аккредитациядан өтсөк. Андан сырткары мына бизден өнүп аткан продукциялардын, алманын жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн дагы сапатына декларация жазып, ошол международный стандарттан өткөзсөк, ушул жерден эч каяка биздин дыйкандар, ишкерлер ора болбой, ушул жактан өзүнүн керектүү документтерин жасап алып, сырт жакка чыга бергенге шарт түзүлөт да, ошондой болсо. Аткарыш керек болгон иштер да бар. Мына территориябыздын биз арт жакта дезинфекционный отдел деген бар, ал жактын зданиясы начарраак, аны жасаш керек. Паразитологический лабораториябызды, бак лабораториянын ичинде жайгашкан, аны бөлүп чыгарышыбыз керек. Анан мына благоустройство боюнча мына жерин асфальттап айлана чөйрөсүн. Ушул иштерди жасашыбыз керек. Андан сырткары Араван районунун зданиясынын абалы начарраак. Ал жердин жанагы иммунология бөлүмү, жана башка бөлүмдөрдүн зданиялары начар. Ошол зданияларды куруу максатыбыз бар, ошону Кудай буйрса курайлык деп, өзүнчө отдельно кылып. Өтө эскирип, бир 67 жылкы зданиялар экен, аларды дагы ушуну жасайбыз деген немелерибиз бар. Анан дагы жана эле айтып өткөнмүн, мына бул зданиянын ичини европейский стилде кылып, ичини дагы ушундай ремонттон кылайлык депчи. Быйылкы жылы мына бул жерде водопровод өзүнүкү, местный өзүнөн чыгат, канализация дагы местный септик да. Ушул септикти дагы мына вирусологический лаборатория курулса, анын немеси бардыгы ичинде болот да. Ошону дагы кеңейтип, септикти кайра жасашыбыз керек. Анан кадрлардын илимин, билимин көтөрүү боюнча да иштер жасалат 2022 жылы ушундай иштер. Канча кызматкер иштейт анан? Жаштардан барбы, келип атышабы? Жаштардан эми быйылкы жылы келген жок жаштардан. Эми жаш врачтар көп эле, бизде 6 врачыбыз жаш врачтар бар. 46 сотрудник бар бул жерде иштеген. Нокаторунда, Араван районунда 28 сотрудник. Алардын бул жерде оперативный отделде иштеген жана текшерүүчү отделде иштегендер 8, Араванда 4. Калганы лабораторияда, анан жана дезинфекторлор бар, подсобный хозяйствода иштегендер ошолор түзөт да. Бул вирусологический лаборатория быйылкы жылга ушул республика боюнча 10 санеп көзөмөлчө борборуна курулуп атат мындай вирусологический лаборатория. Ошонун бири бизге Нокат районуна курулуп атат. Бунун ичиндеги оборудованиясы менен бүт жанагы ПЦР исследование ковид деген оборудованиялар менен чогуу бүтөт. 15 январга тапшырабыз деп атышат. Бунун дагы фундаменти бар, жол бүттү, канализация, водопровод баары таптаяр. Бунун стенасына алып келип койдук, мына ближайший эртең же бүт күн алып келип коебуз деп атышат. Ушул Бишкек шаарынан келет экен, ошону койсо, болду ичине кирип туруп эле, анан ичинин жанагы кафе андай иштери болот.
ушул 15 январга чейин болбосо 1 февралга бүтүрөбүз деген нелер бар. Анан бул лаборатория бүтүп калган болсо, Кудайым буйруп, азыркы күндө биздин 2 лаборантыбыз окуп атат. Bir врач и bir лаборантыбыз. Ош шаарынан окуп, андан Бишкекте окуп атышат. Азыр ошого алар келгенден кийин ушул лаборатория бүтсө, биз ушул ковид анализин ушул жерден чыгарып, ушул жерден элди оора кылбаган шарт түзүлөт да. Мына азыр чет мамлекеттерге чыгып атканда бүт ПЦР анализди требует этип атпайбы элдерден. Ошол ПЦР анализин бул аккредитациясы менен кошот да. Ошол международный стандартта талапка жооп бере турган болуп, ушундай анализдер жасаганга шарт түзүлөт. Не только ковидтин анализи, андан башка дагы башка вирусологик анализдерди жана айтып өткөндөй внутритробный вирустардын аялдардын организминдеги и башка мына менингококков инфекциялар бар. Андан сырткары мына капельный инфекциялардын анализдерин, кор, краснуха, гриппти дагы исследованияга ушул жерде жасаганга шарттар түзүлөт да. Бул шарт түзүлсө жана айтып өткөндөй ушу энелердин дагы баягы боюнда булардын алдында даярданууга анализдерин да чыгарганга, мына азыр көрүп атасыздар гематез, башка дагы лабораториялар, частный лабораториялар атайын канын алып Бишкектен чыгартып электронный анализдерин берип атат. Ал бул жерден ушул жерден жасаганга шарт түзүлөт да. Бул Араван элине, Нокаттын элине, Кызыл Кыя, Төмөйүн ушул жактарды тейлегенге шарт түзүлөт. Мындайча алганда бир 600 миңге жакын адамдын тейлегенге ушундай шарттар түзүлөт да. Бунун азыр биз бул лаборатория бүтсө биз канализациясын өзүн койдуртканбыз, жасаттык. И водопровод койгонбуз. Мына чыгарып койгон. Азыр ушул бүтүп эле бүтөр күнүн эле күтүп турабыз. Кудай буйрса бул дагы бүтсө, ошол лаборанттар сразу ишти улантып кеткенге шарттар. Бунун сметалык баасын Азия Ислам өнүктүрүү банкы ал Бишкекке өткөзгөн тендерин, анын точно ачыгын мен биле албайм. Эми примерно 30 миллиондон жогору сумма деп айтып атылган. 35 миллион тегерегинде деп айтылган да. Жылдан бери иштеп келатам. Ошонун ичинен 14 жылга жакын башка дарыгер милдетин аткарып келдим. Эми мындай караганда элдин ден соолугу үчүн алдын алып профилактикалык ишти жүргүзгөн бир ошо биздин санап көзөмөл борбору болуп эсептелет. Ошого акыркы жылдары мурунку жылдары финансирование жакшы бөлүнбөй, саламаттык сактоо министерствосу тарабынан аз каржыланып келсек, муну акыркы ушу 1-2 жылдан бери жакшы көңүл бурулуп, материалдык техникалык базаларды чыңдалып, лабораторияларды заманбап инструменттер, аппараттар менен камсыз кылып, бүгүнкү күндө ушу эл аралык аккредитациядан өткөрүүгө далалат кылышууда кызматкерлер. Биз аябай эми ушу биздин кызматка көңүл бөлүнүп, бизге финансылык каражаттар бөлүнүп, ушундай көңүл бурулганына биз кызматкерлер канааттандыруу менен мамиле кылып атабыз. Бул жетекчинин аракетинен дагы эмес керек, байланыштуу болсо керек. Ошо азыркы жетекчилик Нурланбек Өсөрөч өзүнүн эмеси менен эмгеге кызматка болгон далалаты менен ушундай жакшы эмелерди алып келип атат, жаңылыктарды киргизип атат. Бул мен ойлойм жалпы Нокат районунун элине дагы кызмат кылууга биздин абыройубузду көтөрөт деп ишенем да. Мисалы биздин кызматтын бутуголун тушап койгондо, мисалы биз ошо атайын жолдомо алып, ошонун негизинде текшерип, алып мындай отравление же бирдемке
чыга турган кооптуу кырдаалда дагы ошо объектилерге кире албай калганбыз да. Ошо бизге кызматтын эмесин төмөндөтүп койду. Биздин аткара турган иштердин маанисин жоготуп койду деп ойлойм. Бардыгына мисалы бизди кайра көбүрөөк текшертиш керек эле. Биз анын эмесине жолтоо болбойбуз. Алардын мисалычы ишкердигине жолтоо болбой, аларды просто көзөмөлгө ары карап турган жакшы эле. Ошонун үчүн республикада дагы көрүп атпайбызбы канча эмелер уулануулар болуп кетип атат. Эми бийликтегилер дагы ошону туура түшүнөт деп ойлойм.